Токтосунова Айкөкүл Токтосуновна Өзгөн районуна караштуу Шорубашат айылындагы номер 6 Тагай Асыранов атындагы инновациялык орто мектебинде 8 жылдан бери англис тили мугалими болуп эмгектенип келемин. 5-класстын окуучуларына сабак өттүм. Мен сабагымды пландаштырууда англис тилинин предметинин стандартынын негизинде сабагымды даярдап алдым. Сабагымдын тиби жаңы тема 2 саатка берилген. Сабагымдын темасы Adjectives to describe. Сабагымды чакан топторго бөлүп алдым. Окуучулардын маанайын көтөрүү максатында аларды англис тилинде сүйлөтүп, кыймылдатып алдым. Натыйжасында окуучулар англис тилинде сандарды, логикалык ой жүгүртүүлөрдү өздөштүрө алышты. Окуучуларга алтын эреже менен тааныштырып, баалоонун критерийлерин айттым. Бул сабакты өтүүдө видео материалдарды, дидактикалык материалдарды, сүрөттөрдү Wordwall платформасын колдонуп, сабагымды өттүм. Сабактын максатында окуучулар сын атоочтун түрлөрүн үйрөнүшүп, күнүмдүк жашоосунда сын атоочту колдонуу көндүмдөрүн өнүктүрүшөт. Жаңы темага өбөлгө түзүп алыш үчүн сүрөттөрдү көрсөтүп, сүрөттөргө суроолор берилип, аларга жоопторду алып жаттым. Кийинки тапшырма топторго сын атоочторду сүрөттөрү менен сөздөрүн дал келтирүү жана берилген сүйлөмдөрдөн сын атооч сөзүн аныктап алышты. Сабагымды бышыктоодо панелдин жардамы менен Wordwall тиркемесин пайдаланып, окуучулар сын атооч сөздөрүнүн антонимин табышты. Бул тапшырма окуучулар үчүн абдан кызыктуу болуп жатты. Окуучулар бири-бири түшүнбөй калган суроолорду берип, толукталып жатышты. Окуучуларды баалоодо сабагымдын башынан аягына чейинки топтогон упайларынын негизинде жана калыптандыруучу баалоодо окуучуларга мотивация берүүчү алкыш сөздөр менен да бааладым. Сабагым өз максатына жетти. Себеби максатына коюлган толук талаптар аткарылды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.